Таңғы эфир. Таңғы эфир. Таңғы эфир. Кишилер кирип турсун. Кишилер кирсин, көрө туралы. Эч ким жок го. Эки киши кирди. Анара саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Мына 5 киши эфирде кириптир. Урматтуу достор, дагы бөлүшүп койсоңуздар, эфирге көбүрөөк эме алалы. Анткени дагы бир айта турган сөз болду. Сол урматтуу биздин Акылбек Жапаров дагы бир түшүнүксүз нерсеге кабыл атат. Так, 7 киши эфирде. Саламатсыздарбы? Сабира Султанбеков, саламатсыздарбы? Нарканара, саламатсызбы? 8 киши. Бөлүшүп койсоңуздар, эфир менен көбүрөөк киши болсун. Эфирде сураныч силерге. Мына 9 киши эфирде. Да, Минара Аязбекова дейт. Саламатсыздарбы, Минара? Жакшысыңарбы, амансыңарбы дейт. Бири-бирине лайк басып койсоңуздар, же бөлүшүп койсоңуздар. Талай Курманбеков, рахмат. Бөлүшүп койсоңуздар. Мына 9 киши азыр эмес. Самаган, кандайсың энем, жакшысыңбы? 9 киши болду эфирде. 9 киши. 10 киши болду эфирде. Дагы бөлүшүп койсоңуздар, сураныч силерден. Эми азыр кыскача эле айтып кетейин. Көп эфир менен көп сүйлөй бербейин. Азыр ошо Кемпирабад боюнча олтургандардын процессин артабыз. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда баш коргоо чарасы апелляциялык кассациялык даттануу менен барган. Азыр ошону бүгүн баш коргоо чарасы болот. Ошол жака баратам. Максат, салам алейкум. Уран Мамразаков, салам алейкум. Кандайсыңар? 15 киши болду эфирде. Дагы эми айтып кете турган нерсе, урматтуу достор, муну бөлүшүп койсоңуздар эфир менен. Эми айтып кете турган нерсе, кече өкмөттүн сайтында, порталдарында бүт жерде жүрөт. Ошол жерден биздин правительственный делегация Акылбек Күсүнбековичтин башчылыгында Өзбекстанда жүрөт. Анан ошол жактан бир ошондой чечимге келип атышыптыр. Өзбек коңшу мамлекетибиздин машинелерин бияка алып келебиз деп. Ошол жакта бир завод салабыз дейби. Эми ошол баягы эле Матиздер ошол жактан чыгат экен. Бирок кече мындай карап көрсөк, мындай алардын порталдарын, Өзбекстан порталдарын баардыгын карап көрсөм, ошол порталдарда ошол эле машинелер 12 000, эң арзан баасы менен $12,000 машина. Эми баарыбыз билебиз ошол машинелерди, баарыбыз машина айдайбыз, баарыбыз машинелердин мындай чыккан бааларын билебиз. Ошо Өзбекстан мен жаман айтып аткан жерим жок, коңшу мамлекет боюнча аман болсун биздин өзбек туугандар. Бирок алардан алган машинелер өзлөрүнүн качествосы кандай? Ошол качествосы көп деле жакшы эмес. Баарыбыз эле көрдүк Матиздерин, ошол жерде дайвалар чыгып атпады беле. Ошол дайвалары мындайча айтканда качествосы өтө эле слабыйрак болуп калган да. Эми ошолорду бияка алып келип, ошолорду где-то бир эң минимальный баасы $12,000 болот экен. Эми биз баарыбыз машина айдагандарыбыз билебиз, машинелердин баасы азыр $12,000, анан $7-8,000 фит алган жакшыраак. Анткени фиттин ошол эле фиттин качествосы жакшыраак да, жакшыраак. Эми эмне себептен ушундай эмеге барып атабыз? Аяктын автобустарын алып келишти. Молодцы, сонун болду. Биякта Садыр Нуркожоевичтин заслугасы бар. Бирок ал автобустардын дагы могу иштеп аткандарын да көрүп атабыз. Могу жерде мен билгенимен, мен өзүм көргөм, мен дагы бир Кытай досторум бар, ошолор менен да сүйлөшкөм. Андан кийин
бөлөк компаниялар келип аткан, электромобиль завод ачалы, мамлекеттин моунча пайызын берели мамлекетке деп ошол кишилерди алып келип атса, жок, биздикилер андайга барбай, именно Өзбекстандын делегация болуп ошол жерде машинелерин карап атат. Бул жакшы нерсе. Ошондо 12 000 долларлык машинени ошол жактан алгандан көрө биздин фиттерди бияктан фит алып кетип, фит айдаган жакшыраак го деп ойдомун да. Анан биякта мындай автобустар чыгарып аткан заводдорду тигине биздин кыргыз Белес деген бар, ошол деле электромобилдерди чыгарып беребиз, электроавтобустар чыгарып беребиз деп. А эмне себептен именно барып туруп Өзбек мамлекетке, коңшу мамлекетке барып, именно ошол жактан гана алып келебиз, ошол жак менен добрососедский отношения деп эметип атышат. Эми туурабы туура эмеспи билбейм, бирок ошол жерден машина сатып алгандан көрө өзүбүздүн предприятияларыбыз турса, ошол предприятияларга салса болот эле. Эми кече ошол эле фарфорду карап атат. Фарфорду ошол жактан парелкаларды алып келип атат. Ошол жактан эми бизде калин жокпу? Бизде деле ошондой калин бар. Бизде деле биякта фарфор менен иштеген мекемелерибиз бар. Ошолорго андан көрө бир субсидия же бир какой-то кредитный насыяларды, кредиттерди мындай жеңил баада берип туруп, андан көрө биздин өзүбүздүн отечественный производствобузду развивать этсе болот эле го. Жок, ошол жака барам. Мен оюмча мындайча айтканда, тиякта хоп, майли акилер, келиңлер, оштон ээлер деп туруп, ошентип туруп, балким ошол жакта аларга ошол жагып аткандыр. Мен кечеки кыргыз өкмөтүнүн ошо Акылбек Жапаров жакта ошол жака барган, ошо машинелерди бияка алып келебиз деп ошо порталдардын баарын көрүп чыккан. Мен муну туура эмес деп ойлойм. Анткени бизде өзүбүздө потенциалыбыз чоң. Ошол потенциал чоң болгондон кийин бизде өзүбүздө мындай развитие кылсак жакшы болот эле. Ошон үчүн мен оюмча ошо биз өзүбүзгө душман болуп атабыз да. Эми Кыргызстанда потенциал бар, бардыгы бар болуп атканда, андан көрө ошо жеңил насыялар менен эл деле ошол производственниктерди деле сурап аткан жери жок, мага бекер акча бергин депчи. Ошол эле кредиттик насыяларды банктар менен бир сүйлөшүп, бир какой-то бир льготный периодтар менен берип, ошо биздин өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияга деп туруп чыгарсак, же совместный предприятияларга чыгарсак, ошо мына электромобилдерди азыр дүйнө жүзү боюнча мына Казакстанда мен казак досторум менен сүйлөшүп атам. Казакстанда электромобиль чыгарган китайский компаниялар ачылыптыр. Китайский компаниялар. Бизде мына карап көрүлө, Volkswagen, китайский джип эмелер келип туруп биякта сатып атышат ошолорду. Ошолор сатып электромобиль. Бул деле Кыргызстандын мындайча айтканда экологиясына абдан туура мамиле жасагандай болот да. Мына дизельный машинелердин баарын алып салсак, ушул электромобилдерди көрөк киргизсек, ошолордун баарын киргизип, ошолорду мына өзүбүздүн заводубузду ачып алсак, бул абдан туура нерсе болот эле. Бирок бизде, как всегда, каяктан инвестор келбесин, инвестор келсе эле бизге канча бересиң, анан заводду ачтырабыз деген маанидегидей болуш керек. Ошон үчүн көп чоң компаниялар бияктан кетиптир. 3 компания келиптир, мен билишим боюнча 3 компания келиптир. Могу жерде электромобиль ачалы деп. Ошондо 3 компаниянын тең эмнегедир правительство блоктоп салыптыр. А жок, барып туруп, наоборот, ошо өзбек туугандардын мекемелерине барып, ошол жактан ой, бияк сонун экен деп эле мактап атышат аларды. Эми алардын баарын бизде деле жасаса болот да. Бизде миграция көбөйүп атат. Эми үчүн Америка өндүрүшүбүздү өстүрүшүбүз керек да. А биз өзүбүздүн өндүрүшүбүздү өстүрбөй эле тияктан бияктан сатып алып, же ошол эле Өзбекстандын келип туруп, мейли өзбек боордошторубуздун бияка алып келели ошолордун заводун. Бияка алып келип заводун. Баягы эле заводун алып келген эле, баягы эле Тико, баягы эле Лабо, баягы эле Матиздер да, баягы эле Деулар качествосы өтө начарыраак болуп атат. Андан көрө ошол Деу Лабаны же Тиколорду 12-15 000 доллар алгандан көрө биз базарга барып туруп фит алып алганыбыз жакшы да, мындайча айтканда. Эми ошону мен ушундай нерсени кичине мындай краткий обзор кылып коеюн. Рахмат барыңыздарга, эфирде күнүңөр жакшы болсун, барыңарда жума маегиңер болсун.